эч убакта аял менен эркек бир укукта, тең укукта болбойт. Мисалы үчүн жигиттерге айтып кетерим, мисалы идеалдуу болуш үчүн жигиттер, мисалы жигит эркек дегенде биз кайраттуу, намыскөй, биз аял затынын коргоочусун элестетебиз да. Ошон үчүн жигиттер ошого татыктуу болуш керек. А кыздар негизи алсыз, биз кыз болгондон кийин аруу, таза, назикпиз. Ошон үчүн биз өз ордубузду билиш керек. Дагы айта кетчү нерсе, эч убакта аял менен эркек бир укукта, тең укукта болбойт. Эркектер албетте өйдөрөөк болот. Мисалы үчүн азыркы убакта эме болуп атат. Мисалы үчүн азыр тең укукта болуш керек, аял заты иштеш керек деп. Аял заты иштегенден кийин, мисалы үчүн ал аял заты 500 сом таап келсе, эркек 100 сом таап келсе да эркектики берекелүү болот. А кыздарга айтып кетели, мен болочокто биз энебиз, буюрса энебиз да. Ошон үчүн биз татыктуу болуп, ошо алган билимибиз менен биз мындай окудук, 5 жыл окудук, контракт кетти ата-энебизди дебей, биз ошонубузду биз өз балдарыбызга тарбиялаш керек. Ошон үчүн дагы айта кетчү нерсе, биз ушу кыздар өзүбүздүн мындай ордубузду билиш керек. Биз аруубуз, тазабыз. İdealda bolasыңар,